Алыс ажатканага барганда адам баласынан сөзсүз түрдө алдыңкы кабилетинен арткы кабилетине эмне заралар чыгат. Чоң зара болсун, кичи зара болсун, ошол заралардан тазалануу бул парз болуп эсептелет. Милдеттүү болуп эсептелет. Ошол ажатканага баргандан кийин тазаланбай чыгып кете турган болсоң, кадимкидей күнөө иш кылгандай эле күнөө болуп эсептелет. Бул өтө маанилүү нерсе. Ажатканага барганда биринчи жанакы ажаткананын адеттери бар. Оңдук менен киресиң, сырттан биз менен айтат, ичиң менен айтасың, жана башка бирок негизги маселелерин айтайлы. Бизде бул жерде азыр көп эркектер отурабыз, эркектерге тиешелүү гана маселелерди айтайлы. Эркек кишинин алдыңкы кабилети, алдыңкы мүчөсү жанакы шылаңы сыяктуу болгон себептен зара чыккандан кийин биз бүттү деп ойлойбуз, бирок артында дагы тамчылар калып кала берет да. Ошолорду дагы тазалаш керек. Толук түрдө чыгарыш керек. Анткени ишти бүтүрүп туруп чыгып кетесиң, сыртка чыккандан кийин ич кийимди акырын тамчылап туруп, эмне намазга жараксыз кылып, ич кийимдерди булгап коюшун толук түрдө ыктымал. Ошол себептен кантип тазаланат дей турган болсок, алымдардын айткан немелери ар кимдин өздөрүнүн адаттары болот, тазаланыш. Кээ бирлер ошол зара бүткөндөн кийин кадимкидей жөтөлүп түшкүрүп деп ары бери баскандары бар, жөтөлүп түшкүргөндөр бар. Ушунчалык деңгээлде кээ бирлер кагазды алып ичке кылып туруп атайын ошол алдыңкы ичкерге салып тазалагандар дагы бар. Мындайча айтканда, кандай болгон күндө дагы эмне ошол адаттарды кылып, сөзсүз түрдө толук чыгарып тазалашыбыз керек болот да. Биз өзүбүз байкабайбыз, бүттү деп чыгып кеткенден кийин акырын тамчылап кала бериши мүмкүн. Ошол себептен кагаз менен жакшылап, мисалы уй сайбыз, уй саагандай кылып, жакшынакай кылып, бирок этияттык менен анан жүрүп албаш керек. Сол кол менен. Жолдо кетип атканда, ошол жаңы сарас болуп чыккандар башка маселе. Оорулар бар, алардан дайым токтолбой турган оорулар дагы бар. Алар шариятыбыз боюнча үзүрлүү болуп, себептүү болуп эсептелет. Бирок ден соолугу чың жакшы адамдар эмне үн карап тазалашыбыз керек. Ошол себептен дагы дааратканаларда азыр Кудайга шүгүр баарыбыз эле кагаздар болуп калды, мечиттердин туалеттеринде азыр илгери кесек коюп эле жүрө берчү туалеттерде. Мындай болбойт. Бул алдыңкы ошол авреттин тазалануу жолдору. Андан кийин арт кабилеттин тазалануу жолдору сөзсүз айтыш керек. Арт кабилет чоң зара чыккандан кийин тартиби кандай болуш керек? Ошол чоң зара чыккандан кийин алдындарыбызга сөзсүз түрдө суу менен жууш милдеттүү, бул парз болуп эсептелет. Анткени ал жактан чоң зара чыгып атат, кагаз менен ачып койгондон кийин ал таза болуп калды. Мисалы жаш бала алдей колуңа суюк болуп, мисалы жаш бала алай койгон болсо суюк болуп. Ал кагаз менен ачып койсоң эле таза болобу? Таза болбойт. Туура жанакы кетет. Бирок кадимкидей эмне чыктанып тура берет да. Ал кагаз жөн гана ошол начар ытлатын нерсени азайтат. Толук түрдө кетирет. Толук түрдө кетире турган нерсе бул суу. Ошол себептен дагы алымдар айтат, сөзсүз түрдө жууш керек. Биринчи ошол тартиптери эмне кылыш керек? Кагаз менен 2-3 ирет арчып, андан кийин артынан сөзсүз түрдө төктөн таза болгон нерсени жууш керек. Кадимкидей жуушулап жууш керек. Андан кийин кээ бирлер бар, жууш керек деп туруп, кышын жайып, жууп отуруп, анан тартип болуп калган, башка болуп калган, өзүгө өзү оорутуп туруп алгандар бар. Ошол себептен кышында болсун, жайында болсун, ар дайым жылуу суу менен жууп, жуугандан кийин эле